Eneni sıylap, apanı sıylasak, eneni sıylasak, ejeni, karındaşçı sıylasak, kelinlerimizni sıylasak, oşulарды kor kılbasak, erten bizim mamleketimizni bağa turgan, korgoy turgan, mamleketimizni жақсы turmuş жеткізе turgan uul kızlarımızды törөйт. Mına oşu destен çıkarбаңыздар. Kelindi kordop, kızdı kıynap, apany karabay, hiç kaçan жақшылыкка жетпейбиz. Жақшылыкка жетүүнүн, жақшы жыргал жашоонун, күчтүү мамлекет болуунун бирден бир себеби аял кишиге кылган мамиле. Аял кишиге кылган биздин ушу эркектердин мамилебиз. Ушуга чейин көбүбүз түшүнбөй жүрдүк, көбүбүз билбей жүрдүк. Билсек дагы көңүл бурбай жүрдүк. Же болбосо бул аял кишиде деп мындай бир кол шилтеп койгон күндөрүбүз болуп атты. Эми ушул мамилени биз өзгөртөйлү туугандар. Мамилени өзгөртөйлү. Мамилени өзгөртүп, аялдарыбызды кадыр барктуу кылып, аялдарыбызды ушундай бир жакшы жашоого жетелесин. Бизге жакшы уул кыздарды төрө берсин. Балдар, аялдарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз. Мына ошондон биз аксакал болгондо, мына аксакалдарыбыз, аталарыбыз коркпой, үркпөй үйдө олтурушат. Жакшы балдарым бар, мамлекетти коргойт, сактайт, коргойт. Эртең жакшы турмуш алып келет деп ишене турган болуп калат. Ошон үчүн ушул жагынан мен эми биздин эркектерге бир аз айтып койдум. Түшүнгөндөр түшүндү, түшүнбөгөндөр эми мындан ары түшүнүп калат деген ойдомун.